Сапарда кетип баратып дейт, намаз убагы болуп калса, пешим намазынын убактысы болуп калса, ошондо парыз намаздын окуп койсо болобу же баардыгын окуш керекпи сүннөттөрүн кошуп дейт. Сапарда сүннөттүн өкүмү нафилге айланат. Нафилдин өкүмү окусаңыз сооп, окубасаңыз күнөө болбойт. Багымдаттын сүннөтүн пайгамбарыбыз сапарда да таштаган эмес. Эми пешимдин сүннөттөрү бар, шамдын сүннөттөрү бар, куптандын сүннөттөрү бар. Күчтүүлүк жактан багымдатка караганда кичине бир тепкич төмөн турат. Багымдаттын сүннөтүн кээ бир алымдар буну важип деп айтат. Кандай болбосун туугандар, сапарда уже эки алымдарыбыз, өзүбүздүн Ханафи мазхабтагы алымдар эки түрдүү ой айткан. Кээ бирлери сүннөттү таштаган абзел деген. Алла Таалам жеңилдик берип, касырга чейин жеңилдик берип атат. 4 рекеттүүнү 2 рекет окуп койсоң мен үчүн болот деп атат. Орозодо эле мейли кармабай эле кой дейт. Масы кийип алган экенсиң, бир күндө эмес 3 күнгө чейин сага уруксат бердим деп атат. Жеңилдиктерди эми кабыл кылбайлыбы дейт. Дагы эми мынакей сүннөттү окусаң деле болот деп атат, бирок окубай койгон абзел деп атат. Кээ бир алымдар айтып атат биздин Ханафи мазхабтагы, жок. Окубай койсоң күнөө болбойт го, бирок окуганың абзел дейт. Түшүндүңүздөрбү? Эми кээ бир алымдарыбыз бар. Рашид Ахмад Гангохи рахимахуллах мындай дейт экөөнү. Кичине нерсеге деле талашпагыла, бирок ушунун жолун айтайын дейт. Эгерде сапарыңыз үзгүлтүсүз кетип аткан болсоңуз токтобостон, автобус менен кетип атасыз, башкасы менен элди күттүрбөй, кыйнабай, анда сиз сүннөттү таштап кеткениңиз жакшыраак. Эгерде токтоп, пилменниге барып төп ашуудан дем алып, анан Кочкор атага барып, анда окуп кеткениң жакшы дейт. Дем алып бара турган болсоңор, анда окуп кеткениң жакшы дейт. Үзгүлтүксүз болуп турган болсо, кандай болсун бош убакты, менин айтканым, бош убакт болсо окуганга жетпейт, окуңуздар. Эгерде шашып бараткан болсоңуз, калып кетсе, эч кыжалат болбоңуздар.